Былтыр Эллиотко ичегисинде рак бар деп диагноз коюлган. Ал операция болуп химиотерапиядан да өткөн. Бирок анализдер анын канында рак ДНКсынын калдыктары дале бар болуп, рактын кайра пайда болуу коркунучу жогору экенин көрсөткөн. Андыктан ал Бирмингемдеги Элизабет ооруканасында рак оорусуна каршы вакцинанын жаңы түрүн сыноого катышууда. I feel excited. Мен кубанып жатам. I did a bit of research Бул дарылоо тууралуу бир аз маалымат алдым. and trial itself. Эгер жардам берсе, анда бул медицинадагы чоң жетишкендик болот. It's a medical breakthrough. The time of reckoning. Эллиот рак оорусуна каршы Германиядагы BioNTech фарм компаниясы жасаган вакцинаны алып жаткан учуру. Сыноонун жүрүшүндө ал 15 жакын доза алат. Бул кантип иштейт? Жеке Эллиотко ылайыкташтырылган вакцинага ковид вакцинасында эле mRNK технологиясы колдонулат. Эллиоттун шишигинин үлгүсү анализден өтүп, анын илдетине тиешелүү белоктор аныкталган. mRNK вакцинасы анын клеткаларына жалган протеиндерди өндүрүүнү буйруйт. Бул Эллиоттун иммундук системасына рактын калдыктарын таап, жок кылууга түрткү берет деп үмүттөнөбүз. Эллиот ичек рагына каршы вакцина алган Британиядагы биринчи бейтап. Вакцинанын бир аз эле кыйыр таасирлери болгон, бирок эл аралык сыноого 200дөн ашуун адам катышып, ал кылдаттык менен көзөмөлдөнөт. Аябай кубанып жатабыз. Менимче бул жаңы доордун башталышы. Мында илимдин мааниси өтө чоң. Бул медицинадагы жардамдын үлгүсү болуп калат деп үмүттөнөм. Негизи эле рактын кайра кайталанышын азайтууга жардам бере ала турган вакцина болушу керек. Ракты дарылоо үчүн жекече ылайыкташтырылган вакциналардын потенциалы чоң деп үмүттөнөбүз. Бирок мунун баары Эллиот сыяктуу бейтаптар катышкан сыноолордун жыйынтыгынан көз каранды. Англия боюнча миңдеген бейтаптар өпкө, көкүрөк жана башка шишик түрлөрүнө каршы багытталган ушул сыяктуу изилдөөлөргө тартылат.